Достор, азыр мен Талас жергесинен чыккан жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алтын сертификатка ээ болгон дагы бир биздин мыкты бүтүрүүчүбүз менен турам. Ал биздин Карыпжанов Байзак деген энебиз. Байзак, салам алейкум. Кайсы жерден болосуң, кайсы айылдан, кайсы жерде окугансың? Өзүң жөнүндө кыскача айтып берсең. Таласта Манас ата лицейин бүтүрдүм. Быйыл ошо золотой сертификат алдым. 226 балл алып. Лицейлерде бизди 11-класстан 10-класстан эле баштап даярдашат. Кошумча сабактар, каникулдарда ар кандай чогулуштар болот. Мисалы Үмүт деген камп бар. Ар бир каникул ар бир лицейден эң мыкты окуучуларды алып Бишкекке чогултуп окушат да. Ошолордун бирөөсү мен болчумун. Өзүм көптөн бери эле даярданам, бирок мындай интенсивдүү жарым жылдай даярдандым. Өзүмдүн негизи окуу түшүнүм, логикам жакшы, анткени буга чейин олимпиадаларга катышкам. Анан мага эң чоң тоскоолдук грамматика болчу да. Ошол грамматикадан китептерди окуп, көп суроолорду чечип, пробный тесттерди жазып, ушинтип ар бир жолу результатым көбүрөөк болуп, аягында ошо алтын сертификатка айландым. Байзак, эми азыр алтын сертификатты Кудай буйрса колуңа аласың. Анан кандай пландар бар? Кайсы жакка окууга тапшырасың? Эмне кесипти тандайсың? Баштайлычы, мен башында айтсам. Хорошо. Я отрежу. Отрежь. Сен жооп берер болуп кезде болобуз калган. Кайсы жакка тапшырасың? Анан кайсыл кесипти тандайын деп жатасың? Мен биологиядан олимпиадаларга катышам. Биологияны жакшы көрөм, ошондуктан келечекте биология тиешелүү бир кесипти тандайм деп аткам. Азыр когнитивная наука, искусственный интеллект, инженер деген сфералар аябай өнүгүп жатат. Ошолорго окугум келип атат. Чет өлкөдө окуйм, Америка же Кореяны ойлоп жатам. Анан ушул келечекте ушул сфераларды Кыргызстанда өнүктүргүм келип атат. Анткени Кыргызстанда чын айтканда бул сфералар аябай мындай аларга көңүл бурушпайт да, бирок дүйнө жүзүндө бул аябай перспективдүү өнүгүп аткан сфералар болот, бакыт болот. Анан окууңду аяктагандан кийин өлкөбүзгө келесиңиз бересиз? Албетте. Анда Байзак, сага ийгилик каалайбыз. Окууңду ийгиликтүү аяктап, Кыргызстанга салым кошкон жигиттерден бол. Рахмат.